берүүбүздү улантабыз. Бизде алгачкы конокторубуз бар. Негизи эле бардыгы балдар үчүн деген темада сүйлөшөбүз деп атабыз. Ал эми азыр болсо бардыгы той үчүн деп сүйлөшсөк болот экен. Себеби дегенде бүгүн бизде конокто ошол тойго түздөн түз тиешеси бар адамдар келиптир. Тамада Адилет Кыдыралиев. Жана ошондой эле Агама бийчилер тобунун өкүлдөрү Айгерим Төлөнбишова. Жана Айжамал Асылбекова бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Элиңиздер, маанайыңыздар жакшыбы? Чарчаган жоксуздарбы? Жакшы жок, Кечээ тойдон той болду болгон жокпу? Кечээ той болгон жок. Оңой эле өтүп кетти. Сиздер бардыңыздарбы кыздар? Болду. Ушу тойдун көркүн тамада ачат, анан бийчилер ачат да. Бардыңыздар ушу чогуу иштеп жүрөсүздөр тойлордо. Чогуу биргеликте. Азыр аябай ушундай акчаны жыйнап аткан кезиңиздер турбайбы? Жакшыбы жумуш? Кудайга шүгүр аман эсен. Биринчиден саламатсыздарбы, кыргыз элим, кутмандуу таңыңыздар менен. Анан эми баягы сиздерге келгеништин себеби ушундай бир жакшылыгыбызды өзүбүздүн дагы эл менен кызматташкан баягы өзүбүз тууралуу кичине сиздер менен бөлүшүп кетели деп келдик. Кандай тойлорду алып барасыз? Үйлөнүү той, кыз узатуу, тушоо той, сүннөт той баарын алып Эми барасыз? баягы бул кыргыздын салтын улап келаткан тойлордун баардыгына эле кызмат кылып келебиз. Жанагыдай сиз айтып өткөн ошол жакшылыктардын баарына кызмат кылабыз. Канча жылдын жүзү болду ушул жумуш менен баягы алектенгениңизге? көп деле деп айтпайм. 1,5 жылдай болуп калды, Кудай буюрса. Жакшы. Демек тажрыйба жакшы экен, а? Жакшы, Кудай буюрса. Айжамал, Айгерим, сиздер канча жыл болду ушундай бий чөйрөсүндө жүргөнүңүздөргө? Биздин бий чөйрөсүндө жүргөнүбүздө кичинекейибизден бери эле биздин Агама группасында уже көп жыл болду бийлегенибизге, абдан жагат бизге бийлеген. Биздин группада аябай ынтымактуу, биримдикте иштейбиз. Жакшы буюрса баары. Айгерим? Ошо мен да кичинекей кезимден да бийлейм. Баарынан ошо Агама бий тобу жагат. Себеби? Себеби кандай десем, башка деле группаларга барып көргөм. Билбейм, Агаманын бий тобу мындай ынтымактуу, башкача да. Биз мындай бир туугандай жүрөбүз. Ошонусу жагат. Бир күндө канча кафелерге же ресторандарга барып жетишесиздер бийлеп? Ар кандай болот бизде. Бир күндө 3 той болуп калат, бир күндө бирден эле той болуп калат. Эң көп тоюбуз бир күндө 2 состав бар да бизде. Основной состав, второй состав дегендей. Ошондо бөлүнөбүз. Бир күндө ошондо бизде 2ден 3төн 4төн той да болуп калышат. Көбүрөөк той. Бир жолу Уже тойлор башталды. Ооба, белгилүү бир ресторандарыбыздын биринден бир жакка барып бир дозум куттуктап коюп, башка жакка барып ошол жакта отурайын деп тияка барсам сиздер жүрөсүздөр, анан отурсак кайра бул жакка келдиңиздер дегенде. Ошондон улам ойлогом да, канча тойго барып жетишет болду экен депчи. Сиз айтыңызчы, ушу баягы тамадалык мындай караганда жөнөкөй, мындай караганда өтө жоопкерчиликтүү жумуш да. Сизге жумушуңуз Сиз да эмнеден улам ушундай тандап калдыңыз? Мен баягы мындай да негизи эле бул менин жаш кезде бир тилек кылдым эле да, ушундай баягы чыгармачылык жөнү жакка аралашып, бир ырдайын деген бир өзүмдүн тилегим бар эле. Анан баягы Кудай жаштын тилегин берет дейт. Жаш кезде эмнени эңсесең, баягы ошо кичине убакыт өткөндөн кийин ошол нерсе кайтып келет экен да. Анан бул жерге баягы көптөн көп салымы бар. Менин өзүмдүн бир тууган агам Алтынбек Кыдыралиев деген, сиздер таанысаңыздар келек. Келип кеткен жакында. Ооба. Баймабай келип турат. Анан ошол агам баягы жол көрсөтүп, чогуу кызматтарга, тойлорго, жакшылыктарга чыгып чогуу жүргөлө, анан баягы ушул кесипти аркаладым десем да болот да. Анан баягы чоңдон чоң салымы бар ушул менин агам. Демек жол көрсөтүп, бардыгын үйрөткөн агаңыз бар турбайбы? Жакшы экен. Анан кийин учурда ушундай ырчылар, бийчилер, тамадалар бардыгы ушундай жетишпегенге байланыштуу ар кимиси өзүнүн немелерин, бааларын жогору көтөрүп койгон учурлар бар да. Сиз тойлорго канчага барасыз? Эми баягы мындай да, биз мынча деп баягы айтпайбыз. Ушул той ээлери менен сүйлөшүп, аларга дагы баягы оор болбош үчүн, биз дагы баягы көңүл түшпөс үчүн дегенде бир ортодон бир келишип алып, анан бир баага неме кылабыз да. Эми мындайча айтканда, бекерден $500 чейин дегенде тамаша, чындыгында айтканда баягы сүйлөшүп алып той дагы деп коюшат эмеспи? Жакындарга. Ал эми баягы кандай окуя болгон же учур болгон баягы себеби дегенде тойлорду пландаштырып атканда, мынчанчы күнү мунукун алып барам деп атканда, менин бир таанышым да ушундай окуя болуптур, унутуп калыптыр да бир тойдучу. Анан кийин сизде дегеле ушундай болду. Себеби дегенде аябай бүт жумасына бардыгы жазылуу экен да, анан бирөөнү унутуп калыптыр.
негизи андай учурлар тамадасы жок калганда. негизи андай учурлар кездешсе керек, бирок менде баягы андай деген учур кездеше элек да, боло элек. Анан так жүрөм, ошол баягы бирөө звонить этип ушундай кызмат кылып бериңиз дегенде эле ошол кездерде өзүмдүн бир баракчам бар, ошого балтайтып эле чоңураак кылып жазып, анан баягы чалган той ээлерине болсо азыр мен карайын, өзүмдүн бош күндөрүм бар бекен, болсо анан мен сизге чалып кайра жогун айтып берип коем деп, ошондой бир өзүмдүн кичинекей чакан блокнотумду карап иш кылам да, ошого таянып дегендей. Самара Каримова эжекебиз айткандай, бир тойго чакырса мен башка эле кафеге кирип урдап кетип калып турмун дегендейчи. Чакырбаган жака деле барып урдап кете берип тур да, баягы ошол жака барып тур да. Ай келбейсиңизби? Мен жаңы эле урдап чыктым го деп айтып тур да. Аларга жакшы болуп тур да, бирок тигилерге. Силерде ошондой болгон учурлар болобу, кыздар? Сиздерде. Бизде андай деле учур болбойт, көп деле. Ким жетектейт, ким сиздерди мындай жөнөтүп турат бул жака? Бизде өзүбүздүн эжекебиз бар, хореограф Исмаилова Альбина эжебиз, биздин эң кымбаттуу, биздин аябай жакшынакай, бизди жакшы көргөн, бизди кайсы жака болбосун, бизди ээрчитип барат, ээрчитип алып келет, кайра өзү кошо барат. өзү кошо барат биз менен. Сида ар дайым биз менен жаныбызда жүрөт, колдоп турат. Демек, ал чогуу барат, сиздер кир деген жака киресиздер, анан кийин ар бир жака өзү кошо жетектеп барат турбайбы? Бул жакшы нерсе. Антпесе жанагындай окуя болмок да. Ооба. Айжамал, Айгерим, кайсы багытта бийлейсиздер? Бүт деле бийлерди бийлесеңиздер керек. Азыр чыгыш биин костюмун кийип турасыздар, Тойлордо эң башында баягы азыр көнүмүш адат болуп калды го, той тамада чыкканга чейин эле, жар айтылганга чейин эле, мисалы, кыргызча костюмдарды кийип, кыргыз эл биин бийлейсиздер, Демек, кандай гана бийди буйрутма кылса бийлей бересиздер. Канча бий бар? Биздин группадабы? Биздин группада көп эле бийибиз бар. Анын ичинен биз эң жакшы көргөн ошо кыргыз бийибиз менен Восток бийи болуп эсептелинет. Биздин элибизге негедир ушул чыгыш бий, анан биздин бий аябай жакын да, кыргыз бий. Форма менен чыкканда эле баардыгы мындай карайт. Анан кийин чыгыш бий болгондо сөзсүз түрдө кол чаап отуруп турушат эмеспи? Айрыкча мырзалар, Айрыкча мырзалар. Жакшы кыздар. Андан башка да бийлерди сурайсыздар, барып бийлей бересиздер. Ооба. Кайсы бийлерге дагы ушундай суроо көбүрөөк чөт? Эки бийден сырткары. Эки бийден сырткары бизге Индия бийи, уйгур бийи, орус бийи, абасын көп улуттуу тойлорго ар кандай. Жакшы. Мисалы, азыр деген жаштар деген 2 жаш вальс деп коебузго, ошону деген салт катары эле бийлеп атышат. Андайларга сиздер баягы бардыгын уюштуруп бере аласыздарбы? Ошол айрыкча вальсты, 2 жаштын вальсин деп коет. Ооба. Ошондой кызматыбыздар бар. Биздин урматтуу биздин хореограф эжебиз, Альбина эжебиз өзү коет, биз алардын артынан потасовка кылып, кооз кылып бийлеп беребиз. Жакшы, мисалы үчүн мына тамада менен сүйлөштүк да. Эртең тоюм боло турган болду, мисалы үчүн да, мисалы деп атам. Анан кийин сиз алып барып бере турган болдуңуз, анан кийин мен бийди үйрөнүшүм керек болуп атат. Демек, сиздин Альбина эжекеңизге бардык сүйлөшкөн кызым экөөбүз мисалы үчүн. Анан кийин канча убакытта бир жакшы вальс бийлеп чыкса болот? Ал адамдын өзүнөн болот, шыгынан болот. Бир күндө үйрөнүп койсо деле болот, бир жума мурун деле үйрөнүп койсо болот анысына. Бир ай мурун барса андан бери жакшы болот. Бирок баягы убакыттар келсе, 2-3 күндө деле калуу болсо үйрөнүп койсо болот. Жакшы, сиздерге чоң рахмат. Ал эми азыр социалдык тармактарда кантип сиздерди таап алабыз? Балким бирөөз Инстаграмда ар бир эле адам отурушат. Инстаграмда Агама Битоу деп тапсаң, сизди дагы Адилет Кыдралиев деп Инстаграмда, Фейсбуктан, бардык эле жерде. Рахмат, тойлор көп болсун. Тойлордо көркүн ачып жүрө бериңиздер, келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Талантыңыздар ташкындай берсин. Рахмат сиздерге дагы, сиздерге да жалпы жамаатыңыздарга. Келип туруңуздар. Чоң рахмат.